Бадир казаты. Хижрия 2 624-жыл. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлык доорундагы 13 жылы Меккеде өттү. Өттү деп бир сөз менен айтып койгонго оңой болгону менен, ушул 13 жылда кандай гана азап тозоктор, кандай гана зордук зомбулуктар болбоду дейсиңер. Ооба, душмандан өтүп, кара санаган туугандар, шайтандан өтүп, арам санаган пенденин кылыгы кай бирде сай сөөгүнө чейин сыздатып, нечен көзүнөн кан аралаш жаш агызды. Улуу пайгамбардын. Бирок ал баарына чыдады. Так ошол арам санагандарды, так ошол кара санагандарды кошуп, бир да бирөөнү чекиге түртпөгөн, бир да бирөөнү катардан чийбеген айкөлдүк менен, бир да бирөөнү жүз үйрөбөгөн, бир да бирөөнү кек сактабаган кечиримдүүлүк менен чыдады баарына. Кур'ани Каримде пайгамбарлардын арасынан туруктуулук, сабырдуулук ээлери сабырдуу болгондой сабырдуу болгун жана капырларга жаза качан болот деп шашылба. Убада кылынган күндү, кыяматты көрүшкөндө күндүзү эле бир аз убакыт турушкансышат кыямат коркунучунан. Кабар угузулган, бузулган эл гана жок болуп кетет. Эми сабыр кыл, анын убадасы акыйкат. Ишенбегендер сени жеңил санашпасын. Сабыр кыл, албетте Алланын убадасы акыйкат. Күнөөлөрүң үчүн кечирим суна жана эгеңди мактоо менен эртели кеч аруула деген аяттар менен өзүнөн мурун келип кеткен пайгамбарларды өзүнө өрнөк тутуп, улуу жолдун көзгө илешпес, учун карай, ары баткак, ары саздак, ары ызгаар, ары аптап жолу менен илгерилей берди. Бирок абу деген менен болобу? Акыры соңунда мушриктердин душмандыгы чегине жетип, керек болсо өлтүрүп тыналы дегенге чейин барды. Ооба, алардын арасында ушул кезге чейин бир даструкондон даам сызып, бир дөбөдө чогуу отурган туугандары да бар эле. Бир саптарда чогуу аттанып, бир көчөдө чогуу баскан кол коңшулары бар эле. Болгондо да калың элге айтса кеби өткөн, сүйлөсө сөзү жеткен кадыр барктуу кишилер ушундай акмакчылыкка даяр турду. Жакыным эле, боорум эле дебей, ушул пайгамбар болуп элди ээрчитип кеткиче тууган болсо да жер алдында жатсын деген арам ниет менен жалпы адамзатка нур болуп тарай турган чам чырактын билигин сууруп, жалынын өчүрмөй болушту. Кайран Мекке нечен деген бечараны бооруна басып, нечен деген жетим жесирди кучагына кыскан Мекке, нечен деген капырды койнуна катып, нечен деген жүзү караны ичине батырган Мекке, ааламдын асыл көсөмү үчүн 13 жылдын ичинде чыдап тургус зынданга айланды. Жок, Мекке өзү эле айланып калган жок. Караанынан кагылса боло турган Мекке өзүнөн өзү азап тозоктун чордонуна айланып калган жок. Аны так ошол бооруна батып алган бутпарастар, так ошол көөдөнүнө орноп алган мерездер зынданга айланды. Так ошол мээримине бөлүнүп, кучагына жылынган кайдыгерлер өзүмчүлдөр айланды. Натыйжада таң нурунан алгач оозанган бир ууч мусулман киндик каны тамган сүйүктүү мекенин, ата бабадан калган үй жайын, маңдай тери менен тапкан мал мүлкүн, туулган уругун таштап Мадинага көчүп кетүүгө аргасыз болду. Ансыз да араң турган мушриктер үй ээлери кетери менен кыкка конгон чымындай жыйылып келип, артта калган оокатты туш-туштары жыра тартып бөлүп кетишти. Кудум талаада калган тарпты талаган чөөлөрдөй талап алышты. Ошону менен мухажирлердин Меккеде эч нерсеси калган жок. Анткени менен Мадина аларга кучагын кенен ачты. Эч кимисин жектебей, сен жардысың, сен байсың, сен карасың, сен аксың дебей баарын тегиз батырып алды. Бул качкындар шаардын көркүн кетирет деп, же өзүбүзгө азык түлүк жумуш орду жетпей атканда эмне келишти деп, же жерибизди басып алат деп жектегендер болгон жок. Болсо да көпчүлүктүн арасында бирин экин гана болгондуктан дымы чыкпай отура беришти. Ошентип Мадина мухажирлер үчүн жай баракат турмушун улантып, ибадатын кыла турган жайга айланды. Анан калса Мадиналык ансар мусулмандар арып, ачып келген меккеликтерге колунан келишинче кучагын жайып, тамак ашын ала чуркап кызмат кылышты. Айтмакчы, мына ушундай оор кырдаалда мусулмандар эмнеге мушриктерге каршы согушка чыккан эмес? Аларга ошондой эле каршы чыгып, катыгын берип койсо болбойт беле деген суроо туулат. Бирок бул суроону берерден мурун бир канча жагдайды да билип коюу шарт. Биринчиден, мусулмандардын саны Мадинага келгенге чейин аябай эле аз болгон. Керек болсо Мадиналык мусулмандар кошулгандан кийин да алар 10 эсе, 100 эсе аз болчу. Ал эми күч-кубат жагынан мушриктер өтө күчтүү эле, себеби Курайштардын алдыңкы байларынын көбү мусулмандарга каршы турган. Экинчиден, ал кездеги мусулмандарды укмуштай таква, укмуштай ыхластуу болгондуктан Алланын буйругу болмоюн бир тал чөпкө зыян кылышчу эмес.
Ошондуктан аларды канчалаган кыстоого алып, туш тараптан шылдыңдап, уруп, согуп, ал тургай кай бирин өлтүрүп коюп атса да кол көтөрүшпөдү. Алардын мына ушул туруктуулугун, бекемдигин, сабырын көрүп туруп таң калбай кое албайсың. Кийин Мадинага көчүп барганда гана өз өмүрүн, ар-намысын, мал-мүлкүн, тууган уругун коргоо үчүн душманга каршы курал көтөрүп чыгууга уруксаат берилген. Аяттар түштү. Мисалы, чындыгында чабуул жасалып, зулумдукка учурагандар үчүн согушууга уруксат берилди. Албетте Алланын аларга жардам берүүгө күчү толук жетет. Алар эге биз Алла дегендиги үчүн гана жазыксыз жерден журттарынан куулгандар деген маанидеги аяттар аркылуу душманга каршы согушууга толук уруксат берилгенде эле аларды, мусулмандарга силерге каршы согушуп жаткан капырларды кайсыл жерден тапсаңар, көрсөңөр, ошол жерде өлтүргүлө. Силерди алар жайдан, мекениңер Меккеден кандай чыгарган болсо, силер да аларды кууп чыккыла. Бузукулук, жалган айтып, бүлгүн салуу, тополоң чыгаруу, адам өлтүрүүдөн да жаман деген маанидеги аяттарды душманга каршы согушуу өкүмү Алла тарабынан так билдирилген. Ал эми, о эге бизди зулум кишилер жашаган бул калаадан чыгаргын, бизге өзүңдүн алдыңдан бир башчы жана жардамчы кыл, жөнөт деп айтып жаткан эркек, аял, балдардан болгон алсыздар үчүн эмнеликтен Алланын жолунда согушка чыкпайсыңар деген буйрук менен Алланын жолунда ислам дининин кадыр баркы үчүн, капырлардын колунда сыздап отурган бала чака, тууган урук үчүн согушка чыгышмак. Мына ошентип мусулмандар Бадир согушуна аттанды. Хижраттын 2-жылы Рамазан айында жүзөгө ашкан Бадир согушунда Азирети Абу Бакр омоктуу ойлорун ортого таштап, өтө маанилүү рол ойногон. Ислам кошууну колунан келишинче куралданып алып, согуш майданына катар тизилип турду. Мына азыр кан күйгөн кыргын башталат деп турган учур. Азирети Саад бин Муаз баштаган ансар жигиттери пайгамбарыбыздын чатырын коргоо милдетин алды. Азирети Абу Бакр болсо Алла элчисинин бир кадам калбай жанында коштоп жүрөт. Бардык даярдыктар көрүлгөнүн, жоокерлери согушка даяр экенин билген соң, улуу жол башчы алакан жайып Аллага дуба кыла баштады. О жараткан Алла, мага берген убадаңды орундата көр Аллахым. Эгер ислам дининдеги бул топ кырылып кала турган болсо, жер жүзүндө сага ибадат кыла турган эч ким калбайт. Колдору көктү карай бийик көтөрүлгөндүктөн үстүндөгү желбегей жамынган чапаны ийнине ылдай шыпырылып жерге түшүп калды. Аны байкап калган Азирети Абу Бакр кайра жаап атып, Алла сага жетиштүү деп көңүлүн жубатты. Дуасын бүтүргөн соң сыртка чыгып келатып пайгамбарыбыз алардын тобу кыйроого учурай жана артын көздөй качышат деген аятты окуду. Анан капыстан эле бир саам көзү үргүлөгөнсүп кетти да, кайра көзүн ачып, жан жолдошу Азирети Абу Бакрга балбылдай карап, "Сүйүнчү Абу Бакр, сага Алланын жардамы келди. Мына Жебреил 4 аягы топо чаң болгон атынын тизгинин бошотту" деди. Ошону менен жоокерлерин жанынан барып, аларга бүтпөс дем боло турган сөздөрүн айтты. Мына ушул жерден Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыздын өтө маанилүү сабак алды. Көрсө, согушта жеңишке жетүү үчүн бардык даярдыкты кынтыксыз аткарган соң Аллага дуба кылып, эстен таңгыча сажда жыгылуу керек экен. Азирети Абу Бакр айтып кеткен бул окуя пайгамбарыбыздын жана сахабалардын изинен басууну каалаган ар бир кишинин, ар бир башчынын, ар бир өкүмдардын көкүрөгүнөн орун алып, кыйынчылыкка туш болгондо жол көрсөтүүчү шам чыракка айланды. Ошону менен добулбастар кагылып, ат туягы жер дүңгүрөтүп, ач айкырык, күү сүрөө менен коштолгон кызуу салгылаш башталды. Алланын буйругу пайгамбарыбыздын деми менен шыктанган сахабалар жалтануу, таймануу дегенди билбей, топ капырды таранчыдай кууп бырпыратып баратты. Кай бир учурларда Алла элчиси да казатка аралашып, эрдик менен согушуп, жоокерлерине дем, күч берип турду. Анын эң ынайык жолдошу Азирети Абу Бакр да бул согушта тайманбас эрдигин, кажыбас кайратын көрсөттү. Алдынан кандай мушрик чыкпасын, кылычын шилтеп, таамай сокко уруп жатты. Керек болсо, ал мушриктердин катарында согушуп жүргөн кара чекелей уулу Абдуррахман менен да жеке өзү кармашууга умтулган. Ооба, кокус алдынан чыгып калса, аны да балам экен дебей, дин исламга каршы курал көтөрүп чыкканы үчүн аяосуз кум жам кылмак.
Бирок аны мээримдин улуу өрнөгү Алланын элчиси аны токтотуп: "О Абу Бакр, билесиңби, сен мени карасам көзүң, тыңдасам кулагымсың" деп демин басты. Бул согушта мушриктердин катарында жүргөн Абдурахман өзүнүн кайраттуулугу, аткан огу жаза кетпеген мергендиги менен айырмаланчу. Кийин мусулман болгон соң атасына: "Бадир согушунда так маңдайыман чыгып, ыңгайлуу туруп калдың. Бирок мен жаамды башка жакка керип бурулуп кеттим" дейт. Анда атасы Абу Бакр: "Эгер ошол күнү сен менин алдыман чыкканыңда, мен башка жакка бурулбайт элем" деп жооп кайтарган экен. Бул казаттын жыйынтыгы тууралуу Азирети Абдуллах бин Аббас мындай эскерет: Бадир согушунан кийин бир канча мушрик колго түшүп, туткун болуп калды. Натыйжада алардын абалы тууралуу Алла элчиси Абу Бакр менен Умардан кеңеш сурады. Оболу Абу Бакр: "О Алланын элчиси, булар биздин жакын туугандар. Ошондуктан алардан барымта алып бошотуп жиберели. Алган каражаттар бизге чоң кубат болот. Ал эми аман калган туткундар Алланын амири менен исламды кабыл алып калгысы бардыр" дейт. Бирок Азирети Умар буга карама каршы чыгат. "О Алланын элчиси, мен Абу Бакрдын кебине такыр кошулбайм. Булар биздин жан аябас душмандар, капырлардын алдыңкы кишилери. Ошондуктан анын баарын өлтүрөлү. Кийин түшүнбөстүк болбос үчүн ар ким өз жакынын жайласын. Али Акилди, мен дагы бир тууганымды өз колум менен өлтүрөйүн" дейт. Кийин Азирети Умар бул тууралуу мынтип эскерет: "Пайгамбарыбыз менин пикириме караганда Азирети Абу Бакрдын пикирине ыктап, ошого жараша чечим чыгарды. Эртеси күнү алардын жанына барсам, экөө тең ыйлап олтурушуптур. Мен да түтпөй иштин чоо жайын сурадым. О Алланын элчиси, эмне болду силерге? Эмнеге кайгырып атасыңар? Ушунча кайгырда турган эмне болду? Айткылачы, мен да кайгыңарды тең бөлүшөйүн." Ошондо пайгамбарыбыз: "Туткундардан барымта алып азат кылуу маселесинде досторуңдун мага айткан сунуштарына ыйлап жатам" деп. Анан эч бир пайгамбарга жер жүзүндө жоодон өктөм болгонго чейин туткун кармоо, алардын барымта алуу үчүн мүмкүн эмес. Силер дүйнө пайдасын ойлойсуңар, а Алла силерге акыретти каалайт. Алла ызааттуу, даанышман. Эгер Алладан жазуу, өкүм болбосо, алгандарыңар, барымтага алган акчаңар үчүн силерге зор жаза келээр эле. Олжо түрүндө алган адал, таза нерселерди жегиле жана Алладан коркула. Акыйкатта Алла кечиримдүү, мээримдүү" деген аятты окуду. Мына ушундан тартып Алла Таала олжо алууну адал кылды. Пайгамбарыбыз бир жолу эки досуна мындай дейт: "Алла Таала кээ бир кишилердин жүрөгүн ушунчалык жумшартат дейсиң, тим эле сүттөн да ак абалга келет. Ошондой эле Алла Таала кээ бир кишилердин жүрөктөрүн ушунчалык катуу кылып коет, ал таштан да катуу болуп калат. Абу Бакр, сенин абалың Исанын абалына окшош." Ал мындай деген болчу: "Эгерде сен аларды азаптасаң, алар сенин пенделериң. Ал эми аларды кечирсең, ырасында сен мартабалуу, даанышмансың. Умар, сенин абалың болсо Нухтун абалына окшош. Ал: эгем жер жүзүндө бир да капыр калтырба" деген. Ошондой эле Умар, сенин абалың Мусанын абалына да окшош. Ал болсо: "О эгебиз, сен фараонго жана анын жан жөөкөрлөрүнө бул дүйнөдө кооздук менен мол байлыкты бердиң. Эгебиз, ошондуктан алар башкаларды адаштырып, туура жолуңдан чыгарып жатышат. Эгебиз, алардын байлыктарын жок кыл да жүрөктөрүнө катуу мөөр бас. Алар катуу азапты тартканга чейин ыймандуу болушпайт" деген. Пайгамбарыбыз сахабалары менен кеңешкенде, оболу Азирети Абу Бакрдын пикирине көңүл бурчу. Кээде башкалар менен кеңешпей туруп, Азирети Абу Бакрдын ою боюнча чечим чыгарчу. Эгер кеңешүүдө карама каршылык пайда боло турган болсо, пайгамбарыбыз Азирети Абу Бакрдын пикирин тандап алчу. Азирети Али бир канча жылдан кийин даңазалуу Бадир күнүн эстеп мындай деген: "О эл журт, адамдардын эң кайраттуусу ким билесиңерби? Сенсиң, о момундардын амири. Мен ким менен кармашсам да баарын жеңгеним туура. Бирок адамдардын эң кайраттуусу Абу Бакр болчу. Бадир күнү пайгамбарыбызга чатыр тигип, мушриктерден коргоо үчүн жанында ким калат деп сураганыбызда, Аллага ант болсун, Абу Бакрдан мурун эч ким бул ишке батына албады. Ал ошол күнү кылычын курчанып, пайгамбарыбыздын жанында турган. Натыйжада пайгамбарыбызга кайрылгысы келген киши оболу Азирети Абу Бакрга кайрылууга аргасыз болгон. Ооба, ал адамдардын эң кайраттуусу болчу. Ухуд казааты. Хижрия 3-жыл 15-Шаввал.
625 жыл 22 март. Карапайым калкты каалашынча эзип, жарды жалчыны, бейбечараны талап тоноого жерден көнгөн Меккенин билермандары Бадирде көргөн кордугуна чыдай албай буулугуп турду. Кокус иштин жайын ушул бойдон таштап, ар ким билгенин кылсын деп коюшса, бийлик биротоло мусулмандар тарапка өтүп, каалашынча доорун сүрүү убактысы бүтүп калабы деп чоочулаган зулум байлар өткөн согуш үчүн өч алып, колдон чыккан ооматты кайтарып алуу үчүн мурдагыдан бетер кабынып келишти. Анан калса бир тобу Бадирде жакындарынан ажырап, канга кан деп өлүм тилеп турган. Мына ушул кулкуңду куруткан напси менен жан дүйнөнү дүрбөлөңгө салган ачуу кек аларды те Мадинага чейин айдап келип, жан аябай сокку урууга жеткирди. Тишине чейин куралданган мушриктердин жоон тобуна каршы чыккан бир ууч мусулман колунан келген жарак жабдыгы менен коргонуп, динин, ар намысын сактоо үчүн жамгырдай жааган ок менен селдей каптаган чабуулга каршы чымыркана туруп берди. Ооба, Ухуд согушунда мусулмандар өтө оор абалга дуушар болушту. Душмандын жаалданган чабуулу менен тынымсыз соккусунан шайы кетип, деми сууй түшкөн сахабалар пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам алыстап, согуш майданынын ар кайсы бөлүктөрүнө бытырап тарап кетишкен. Аңгыча болбой кайдан жайдан пайгамбарыбыздын өлтүрүлгөндүгү тууралуу кабар желдей тарап, согуш майданын бир заматта тигил башынан бул башына жете түштү. Айыгышкан кармаштан улам ар ким өз жанын гана сактоо аракетине түшүп калган кезде Азирет Абу Бакыр алдынан чыккан топту жарып өтүп, пайгамбарыбыздын жанына жетүүгө аракет кылып келатты. Натыйжада Алла элчисинин жанына алгачкылардан болуп жетип баргандардын арасында Азирет Абу Бакыр, Абу Убайда бин Аль-Жаррах, Али бин Абу Талиб, Талха бин Убайдуллах, Зубайр бин Аввам, Умар бин Хаттаб, Абу Дуджана, Саад бин Абу Ваккас радиаллаху анхум жана башка сахабалар бар болчу. Алар аз да болсо тыныгып, күч-кубат топтоп алуу үчүн Ухуд тоосун карай чегине башташты. Азирет Абу Бакыр айтат: "Ал күнү пайгамбарыбыздын жалына келген биринчи киши болдум. Ошол маалда кимдир бирөө алды жакта жана аябай салгылашып жатыптыр. Аны көрүп, мен эми анын ордунда боло албайм. Эми жок дегенде бул Талха болсо экен" дедим. Мени менен мушриктердин арасында бирөө жүргөн. Мен пайгамбарыбызга андан да жакын турганым менен ал менден да тез жылып баратты. Бир маалда карасам, ал Абу Убайда экен. Экөөбүз тең пайгамбарыбыздын жанына жетип бардык. Алла элчисинин маңдайкы тиштери сынып, бети башы жарылып кетиптир. Туулгасынын сыныктары жүзүнө батып калган экен. Пайгамбарыбыз: "Бир тууганыңарга жардам бергиле" деди. Ал Талха тууралуу айтып жаткан болчу. Жарасынан сызылып кан агып жатты. Биз анын сөзүнө кулак салбай жанына бардык. Бетине сайылып калган туулганын сыныктарын тазаламак болгонубузда Абу Убайда: "Кудай акы, бул ишти мага койгула" деди. Ал Алла элчисин кыйнабайын деп сыныктарды тиштеп тазалап жатты. Биринчи сыныкты тиштеп тартканда бир тиши, экинчисин тиштеп тартканда экинчи тиши сынып кетти. Абу Убайда маңдайкы тиши сынган кишилердин эң сулуусу болчу. Пайгамбарыбызга жардам бергенден кийин бир чуңкурга тоголонуп жатып калган Талханын жанына келип ага жардам бердик. Жетимиштей жеринен жараланыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй, Ухуд салгылашуусунун эң оор учурларында дагы Азирет Абу Бакыр пайгамбарыбыздан алыстаган эмес. Ал эми согуштун аягында Абу Суфиян тоо таянган сахабалардан "Мухаммед тирүүбү?" деп 3 жолу кайталап сураган. Бирок пайгамбарыбыз эч кимдин жооп берүүсүн каалаган эмес. Абу Суфиян андан кийин "Абу Кухафанын баласы тирүүбү?" дейт. Бул суроону да 3 жолу кайталайт. Андан кийин "Хаттаптын баласы тирүүбү?" деп 3 жолу сурайт да мушриктерге келип, "Алар өлүптүр" деп кабар берет. Бул окуядан улам аты аталган 3 киши мушриктердин башчысы Абу Суфиян үчүн исламдын негизги тиреги саналаарын көрсөткөн. Хамраул Асад баатырлары Хижрия 3-жылы 625-жыл. Ухуд согушу аяктап, эки тарап өз жолуна түшүп калган кез. Бадирдегидей бир тарап тым-тыракай чыгып качып, ачык жеңилүү ызасын тартпаса да, мусулмандар бир топ жоготууга учурап, шайы кетип калгандай көрүндү. Ушундан улам көөдөнү көтөрүлө түшкөн мушриктер кайрылып барып мусулмандарды биротоло талкалап салалы деген ойго келишти. Алардын мындай жаман ниетин
илгиртпей түшүнгөн Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам дароо сахабалары менен кеңешип мушриктердин артынан түшүүнү буйруду. Бул тууралуу Азирети Айша Азирети Уруа бин Зубайрга алар согушта соккуга кабылгандан кийин да Алла жана анын элчисинин чакырыгына жооп беришет. Жакшы иштерди жасап такыба болгондорго улуу сыйлык бар деген аятты тафсирлеп жатып мындай деген: бир тууганымдын уулу, сенин атаң Зубайр менен таятаң Абу Бакр дагы алардын арасында болчу. Ухуд согушунда мусулмандар жеңишке жете албай калышкан. Натыйжада пайгамбарыбыз Меккени карай кеткен мушриктер кайра кайтып келээрин ойлоп, алардын артынан ким түшөт деп чакырык таштады. Сахабалардын арасында 70 киши, жалпы 630 киши тандалып чыкты. Али мусулмандардын туусун көтөрдү. Мына ошол мушриктердин артынан сая түшкөн мусулман жоокерлердин арасында Абу Бакр менен Зубайр да болгон. Сахабалар түнү менен душмандардын кошунуна чукулдап барып, 500 жерге от жагып сур көрсөтүштү. Ошону менен алар 3 күн, 3 түн жол тосуп, 4-күнү күнү Мадинага кайтышкан. Бани Надыр жүрүшү Хижрия 4 626-жыл. Азирети Амир бин Умайя ад-Дамрини жаңылыштык менен өлтүргөн 2 кишинин маселесин чечүү үчүн Надыр уулдарына барганда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында Азирети Абу Бакр, Азирети Умар жана Азирети Али радиаллаху анхум бар болчу. Бани Мусталик жортуулу Хижрия 5 627-жылы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хижрия 5-жылы Шаабан айында дүйшөмбү күнү 30 ат жандан турган 700 кишилик кол менен Мадинадан чыгып Бани Мусталикке барган. Жеңиш менен аяктаган бул жортуулда мусулмандар көптөгөн олжого ээ болушту. Азирети Абу Бакр ал согушта мухажирлердин туусун көтөрүп жүргөн. Хандак казааты Хижрия 5 Шаввал 627-жылы февраль-март. Мушриктердин тыным билбеген душмандыгы соолубаган кеги Ухуд согушунан кийин кайрадан алоолонду. Ал тургай алардын ичин куйкалаган ачуу жалын барган сайын күч алып баратты. Натыйжада алар бардык мушрик араптардын башын бириктирип, ал тургай илгертен бери тил табыша албай келген жөөттөр менен тымызын келишим түзүп алып, Мадинадагы бир уч мусулмандарды курчоого алышты. Албетте, бул ошол кезден ушул кезге чейин адамзаттын эсинен кетпей турган уяттуу иш эле. Бирок кандай кыйынчылык болбосун, бир муштумдай бирге алган мусулмандар да аларга эң татыктуу жообун берип, түбөлүк тарыхта кала тургандай эрдикти, кажыбас кайратты, соолубас ыйман менен айныгыс бекемдикти көрсөттү. Кыргыз тилиндеги ангек деген сөз арабчадагы хандак деген сөздөн келсе керек. Муну айтып жатканыбыздын себеби так ошол коргонуу казаты адамзаттын тарыхында Хандак согушу деген ат менен сакталып калды. Ооба, ал күнү Мадинаны айланта казылган ангек душмандын айласын кетирип, мусулмандардан алда канча көп жыйнаган аскерин эч нерсеге жарагыс абалга келтирип таштады. Себеби мындайда алар буга чейин түшүндө да көргөн эмес. Айланта ангек казып таштоо алар үчүн жап-жаңы көрүнүш эле. Шамалдай учкан тулпарларды, желдей сызган желмаян төөлөрдү минген немелер түз талааларда жоого бүркүттөй тийгени менен айланта казылган аңдан же аттап өтө албай, же түшө калып жөө өтө албай жалдырап калышты. Анан ары бери чалкылап, жабыла өтүп кетээр жер издешти. Кантип эле чабуул койчу талаанын баарына аң казып салсын деген ой турду аларда. Бирок алардын ою ишке ашкан жок. Ангек чынында эле толук казылган болчу. Ошондо мусулмандардын тапкычтыгына, талыкпас эмгекчилдигине да дагы бир жолу там берип отуруп калышты. Албетте, тынч эле отуруп берүү же ошол бойдон тарап кетүү деген болгон жок. Эки тараптан жамгырдай ок атылып, кай бир жерден жөө болсо да чабуул коюп, ал тургай тулпарына ишенген кашкарлары секиртип өтө калып турушту. Кан төгүлгөн кармаш бул жерде да уланып жатты. Бирок кандай болгон күндө да мушриктердин ошончо жыйнап келген миңдеген колу чала жанга айланды. Айтмакчы, араб элинде болбогон бул айланы мусулмандар кайдан тапты дебейсиңерби? Бул да болсо пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон кеңешүүнүн алтын жемиши эле. Душмандын кол курап, атканын уккан Алла элчиси сахабаларын топтоп алып, кантип коргонуу тууралуу кеңеш сурады. Ар кандай сунуштар айтылды.
Кай бири алдын ала чабуулга өтөлү деди, кай бири шаардан чыкпай коргонолу деди. Бирок ошончонун ичинен Азирети Салман аль-Фариси аттуу сахабанын киргизген сунушу көпчүлүктүн кубулуна толуп ылайык табылды. Бул кутман сахаба Перс элинен болуп, балалыгы ошол жакта өткөндүктөн душманга каршы аңгек казып коргонуу ыкмасында Перс элинен көргөн. Азирети Абу Бакыр бул кармаштада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында болуп, аны баардык жактан колдоп, сүрөп турду. Аңгек казылып жатканда колу жооругуча иштеп, казылган топуракты чапанынын этегине салып ташыды. Ооба, азыркыдай күрөк, шайман жоктугуна карабай, жан алык албай иштеген сахабалар мерчемделген аңгекти 6 күндө, тагыраак айтканда, болжонгон убакта казып бүтүрүштү. Ошону менен бир канча күнгө созулган кармаш пайгамбарыбыздын: "О касиеттүү китепти түшүргөн адилеттүү Аллахым, душман топторун кыйроого учурат. О жараткан Алла, аларды жүрөгүнө коркуу салып, жеңилүүгө аргасыз кыл" деген дубасы менен аяктап, мушриктер тиккен чатырын да жыйнай албай качып жоголду. Бани Курайза, Хижрия 5, 627 жыл. Курандан мурунку ыйык китептердин ээлери пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлыгын билип турса да кабыл албай турушту. Айрыкча Бадыр согушундагы мусулмандардын жеңиши аларды ого бетер кыжырын кайнатып, ич күйдүүлүгүн жалындатып жиберди. Бани Курайза жөөттөрү да ошондойлордун бири болчу. Бадыр казаатынан кийин кызганычы ого бетер күчөп, мусулмандардын ийгилигине ичтери тарыган немелер душмандыгын мурдагыдан да күчөтүп жиберишти. Bir жагынан алыскы душмандар менен тымызын келишим түзүп, кутум иштерин баштап атса, бир жагынан Бадирде согуш эмне экенин билбеген топту жеңип алып кыйын болуп атасыңарбы деп пайгамбарыбызга ачык эле кыр көрсөтүп, бир чарпышып алуунун айласын издей баштады. Ал тургай Ибнул Асирдин айтуусу боюнча, Кайнука деген жерде бир мусулман аялга да кол салышкан. Ошентип, Куттуу Мадина шаарында биринчи жолу Кайнука уруусу антты бузуп, мусулман аялга кол салды. Бани Надыр уруусу болсо, пайгамбарыбыз менен келишим түзгөнүнө карабай, жең ичинен Курайш уруусу менен сүйлөшүп, пайгамбарыбызга каршы кол курады. Ал эми Бани Курайза уруусу сырткы душманга каршы Мадинаны чогуу коргойбуз деген макулдашууга карабай, Хандак согушу сыяктуу эң оор мезгилде Курайш тарапка ооп кетишти. Алардын максаты учурдан пайдаланып, исламды ичтен кыйратуу болчу. Хасан Ибрахим Хасандын Ислам тарыхы аттуу эмгегинде белгиленгендей, жөөттөр катар-катары менен кыянатчылык кылса да, пайгамбарыбыз адилеттүүлүгүнөн, туруктуулугунан жана айкөлдүгүнөн кыпындай да жазган жок. Канчалык арам ниети, кутум иштери байкалып турса да, мусулмандардын жана мусулманчылыктын укугу үчүн бир гана ачык айкын иштерине каршы жаза берилип турду. Жогоруда айтылгандай, жөөттөрдүн душмандыгы, ич күйдүүлүгү Хандак согушунан кийин да улана берди. Бирөөсү пайгамбарыбыздын тамагына уу кошуп жиберсе, дагы бирөө олтурган жерине жогорудан таш ыргытып өлтүрүү аракетин кылды. Андан башка буттан чалган, ор казган арам иштери канча дейсиң. Андан сырткары Мадина шаарында башаламандык жаратып, мусулмандарды бири-бирине түкүрүп, элди акыйкаттан адаштыруу үчүн жасаган эки жүздүүлүктөрү да бар эле. Натыйжада пайгамбарыбыз ушунун баарын эске алып туруп, Мадинадан аларды үй жайы менен чыгарып таштады. Бирок жөөттөрдүн маселеси ошол бойдон эле токтоп калган жок. Алар Хайбар деген жерди жөөттөрдүн чордоону кылып, ошол жерге туш тараптан чогула баштады. Ушундан улам кырдаал мурункудан да опурталдуу мүнөз көрүптү. Себеби Хайбарга чогулган душмандар эми ар кандай кылыктары менен жалгыз жарым жолоочуларды, бейбачара араптарды кордой баштаса, бир жактан ислам душманы Курайштарга, римдиктерге кабар жиберип, алар менен мусулманчылыкка каршы сокку камына баштады. Алардын максаты ким менен болсо да биригип, ислам нурун бул жалгандан өчүрүп тынуу, же жок эле дегенде алсыратып, маскаралап токтотуу болчу. Натыйжада пайгамбарыбыз алардын тынымы жок кутумдуктарынан токтотуп, Хайбарды исламдын усулда башкаруучу чечимине келген жана Асхаб окуясынан кийин аларды толугу менен жеңип, өз бийлигине караткан. Муну менен Алланын элчиси жөөттөрдүн айлана чөйрөгө бузуку кабарларды жайылтуусун, тегеректеги элдерди чабыштырып, маскаралоо үчүн кылган аракеттерин, ушак айын жалааларын токтотсо, экинчиден мусулмандардын мусулманчылыкты кеңири таралышын кепилдикке алган. Анткени менен алардын арам ниети кайра жанданып, бүгүнкү күнгө чейин уланып келет.
керек болсо Рашид халифалардын убагында баш аламандыктарга дагы алардын зор салымдары бар. Динозаврлар менен болгон күрөштө жашыруун элди дүрбөтүп, түкүрүү иштери менен алек болушкан. Мусулман дүйнөсү ички маселелери менен алек болуп жатканда сырттан римдиктерге кабар берип, аларды исламга каршы козуткан. Римдиктерди жана Сасанилерди Перс империясынын кызыкчылыктары үчүн тыңчылык кылып, мусулманчылыкты кыйратууга болгон аракеттерин жумшашкан. Эң чоң кыянатчылыктары катары момундардын башчысы Азирети Умардын уулу Абдуллахты өлтүрүүгө аракет кылганын айтууга болот. Акыры алардын кылыгынан тажаган Азирети Умар айрым жөөттөрдү Араб жарым аралынан сүрүп чыгаруу маселесин көтөрүп, сахабалар менен талкуулашкан соң, аларды мал-мүлк, турак жай менен камсыз кылып туруп, өлкө аймагынан алыс жерге жайгаштырып тынган. Бул тууралуу убагында пайгамбарыбыз да бир сөзүндө белгилеген дешет. Балким жөөттөр ошол учурда мусулмандарга кылган иштерин бүгүн кайсы бир мамлекетке кылса, таптакыр башкача мамиле көрүп, аянычтуу абалга түшүп калар. Ким билет? Айтмакчы, Хижрия 5-жылы Зулкада айында башталып, Зулхиджа айында аяктаган Бани Курайза курчоосунда да Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям жанында болду.